2016 жылы Максат ажы менен кичекейинен жетелеп ушул Кабага алып келген. Ошол кезде мен ойлоп отурмун, устаз мен ушул жерде пайгамбарыбыздын шаарында устазым менен бирге кызмат кылам деп ойлоп отурмун. Я Аллах, Аллах Тааладан дуа кылыңыздар. Максат ажы айтат эле, билип койгун. Ал кезде менде эч нерсе деле жок эле. Мусулман адам эч качан алып байыбайт, берип байыт. Ушуну жазып койгун деди эле. Ошолдон бери амал кылып келатабыз. Аллага шүгүр. Канча деген компанияларды ачтык. Дубайда иш кылып атабыз. Аллага шүгүр, бирок дуа кылып туруп ушул жерге келет элем. Я Аллах, сен Куранда айткансың, эң жакшы үмөт болуп чыгарылып, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар деген. Анча-мынча интернеттен көрүп атсаңар керек. Я Аллах, айттым, мен кыргыз элинен эмес, бүткүл мусулманга кызмат кыла тургандардан кыл, жакшылыктын эшигин ачып, жамандыктарды жапкыла турган кыл деп. Мына Аллах Таала дуабызды кабыл болуп, устазыбыздын жаныбызда турат. Пайгамбарыбыз аткан, алымдар менин мураскорлорум деген. Алымдарыбызга сый-урмат көрсөтөйт. Убагында чубак ажыны баркыта албадык. Чубак ажы айтты, билим, мен ушу диндин душмандары мени күрөшөр чарчап калдым деп. Чубак устазга бизде колдоо болбой калды. Чубак устаздын убагында биз баркыта албай калдык, түшүнө албай калдык. Мынакей эми алдыңыздарда устаз турат. Барктап калыңыздар, билип калыңыздар, сый-урмат көрсөтүп калыңыздар. Жашоо бизди алдап коет экен, өмүр бизди алдап коет экен, кеч болуп калат экен туугандар. Ушул жерге келип жашыбызды төкпөзүп, жүрөк ыйлабайт, ушул жерге жүрөктөр катып калган. Сүйүлөр үчүн канча ыйладык, башка нерселер үчүн ыйладык. Пайгамбарыбыздын шаарына келгенде жаштар чыкпайт. Алланын үйүнө келгенде жаштар чыкпайт. Кабанын үйүнө турат. Биздин кыргыздар барат Кабанын алдында, чакырсаң чакырдың да, келдим да мына турам да депчи. Ошон үчүн көз жаштарды төгөйүк, көз жаштарды дуа кылайык. Устаздын алдында мына катуу сүйлөп койсом, кечирим сурайм, бирок жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деген экен. Жүрөгүңүздө эмне нерсе болсо ошону айтып атабыз, Кудай буйруса. Ушул компанияны ачкандан бери мынакей апалар келип атат, кызмат кылып атабыз. Албетте компанияны ачкандан кийин акча түшпөй койбойт. Ошол түшкөн акчаларга мынакей буту жок коляскада отургандар бар, канча жылдан бери келе албай жүрөгүн армагандаган. Ошондойлорду бекер алып келип атабыз. Көзү бар, көрбөйт, бирок 5 мал намаз окуйт. Ошондойлорду алып келип атабыз. Кулагы бар, бирок укпайт. Ошондойлорду алып келип атабыз. Алым, бирок алы жок, келгенге акчасы жок. Ошондойлорду алып келип атабыз. Мынакей жакын деле интернеттен көрсөңүздөр керек. Жакын деле мына көзү көрбөгөн күйөөсү, көзү көрбөгөн аялы бар экен. Ошол фирмадан түшкөн акчага бөлүп үй алып бердик, Кудай буйруса. Сиздерден түшкөн пайда иншалла Алла жолунда кетип атат. Мындан кийин да иштейбиз, мындан кийин дагы биз сиздерден дуаңыздарга эле муктажбыз туугандар. Биз сиздердин дуаңыздарга эле муктажбыз. 15 күн бою жакшылап Кудай буйруса ибадат кылып кетиңиздер. Анча-мынча кемчиликтер болот. Гостиницада 1-2 саат кечигип калган болот. Бир дагы кагазы келбей калган болот. Тефали келбей калган болот. Сабыр кылып күтөйүк. Биз да сиздерди колубуздан келишинче максимально ушул жерден апаларды көрүп, 90 апаларды көрүп, жаныбызды берип жүргөнгө дайын болуп атат. Мынакей жана таякчан апаны көрүп, ушу бекинип барып ыйлап келдим. Алла ар биринин апасын ушундай жакка алып келгенге насип этсин. Бирөөнүн апасы да тозокко кирип кетпесин. Бирөөнүн апасы, кимдер апасынан кечирим сурай албай калган болсо, кимдин апасы келбей калган болсо, күнөөлөрүн кечирсин. Биздин апаларыбыз да ушул жерге бастыр, биздин аталарыбыз да ушул жерге бастыр. Эгер баспай өтүп кеткен болсо, Алла күнөөлөрүн кечир, өзүң беримге бөлө деп дуа кылып атак. Апаларды көрүп көз жашыбызды токтото албай атат. Ушундай шаарга келгенде ушундай шаардын нурлуу экенин билейик, шаардын ушундай берекелүү экенин билейик туугандар. Убакыт өтүп кетет. Кече эле карасаңыз бир жамаат келип атты эле, бүгүн кетип атат. Бир карасаңыз азыр Мекеден жамааттар кетип атат. Өмүр ушинтип эле өтүп кете берет экен. Алдап койбосун, көбүнчө мынакей мечиттерде отурайык, көбүнчө ибадат кылайык. Мына 15 күн бою сиздерден келгенде атайын Дубайдан учуп келдик, дагы 1-2 балдар учуп келди. Бардыгыбыздар сиздердин араңыздарда кызматтабыз иншалла. Аллах Таала өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга береке берсин. Аллах Таала эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын. Аллах Таала мынакей тагдырыбызга жазбой койсо кимге айтат элек. Тагдырыбызга Аллах Таала алып келе албай койсо, мынакей аэропорттон көрүп атабыз. Ошон үчүн сиздерге группага айтып атабыз. Айланайын, паспортуңуздарды карап коюңуздар, калып калып атат канча адамдар калып калып атат. Билети бар эле, визасы бар эле, акчасы бар эле, аэропортко келди, машинесинде 800 сом штрафы бар экен, калып калды. Алименти бар экен, калып калды. Дагы бирдекеси калып калды. Бул жерге Аллах Таала кимди кааласа, ошол инсан гана келет экен да. Биз ошон үчүн өзүбүздүн кыйындыгыбыздан, өзүбүздүн башка Максат тамырларында жамаатында канча жазылган бар эле. Батпай калды. Автобус, самолет резина эмес экен, бардыгын батырганда. Көрдүңүздөр, бирөөлөрдү Дубай жак менен алып келдик, мындай жак менен алып келдик. Көптү алып келгенге мүмкүн эмес экен. Бардыгына мынакей Кудай буйруса, колубуздан
колунуздан келишинче сиздер кеткенге кызмат кылабыз. Аллах таала өмүрүңүздөрдү жашооңуздар береке берсин. Мынакей өзүбүздүн атыбыздан, компаниябыздын атыбыздан мен ушундай сүйлөп аткан болсом, мынакей ачык эле айтып коюш керек. Атамдан үйрөнбөгөн тарбияны Максат устаздан үйрөндүм. Ачык эле экен, кандай жашашты, кандай турушту, кандай сүйлөштү, кандай гам кылышты, кандай пикир кылышты, кантип ыйлашты, кантип сүйлөштүн бардыгын мынакей атаман үйрөнбөгөн тарбияны устаздан үйрөндүм.